Ошол мени мындай бир шайлоого катышып бериңиз, биз менен алдыңкы 3 адамдын, 5 адамдын же биринчи адам болуп барып бериңиз деген партиялардын азыркы парламенттегилердин 90% деп айтсам туура болот. Чындыгында мен башында деле баргым келген эмес эле, бирок ошол баргым келбейт деген дароо айткым келген жери жок. Анткени мен өзүм баамды билейин деген түшүнүк болду. Чындыгында мага акча сунушташты аябай. Бардыгы эмес, бирок кээ бир партиялар $450,000, $500 миллион чейин мага акча сунуш кылганга чейин барышты. Анан мен ошондон кийин менин баам ушундай турбай, булардын баасында демек дагы деле арзан экенмин деп ошон үчүн мен баргым келген жери жок. Түшүнүктүү, көп эле суммада акча сунуштаптыр негизи. Ооба. Кандай дейсиз? Көп эле суммада акча сунуштап. Көп эле суммада акча, бирок адамдын тагдыры, авири, анан элге кызмат кылам деген нерсе. Анткени бир маселе бар да. Акча берген адам ошол шайлоодон кийин акчаң алдың болду, сен сүйлөбөй отур деген сөз түрдө келиш керек деп ойлодум да. Мен ойлодум, кээ бир партиялар болду, жеке мен адамгерчилик беделиме таянып бардыгы ошентишти, бирок деген ошол сизди ыраазы кылабыз дегенде азыркы мезгилде канча деген адамдар мына кичинекей бир мисалы мына билесиздер, картошкалардын баарын запастап алып туруп, андан кийин картошка түшүп кеткенден кийин канчасы муун өлгөндүгүн көрүп турабы? Муун өлүп калган кадимгидей бар, муун өлүп алды. Ошондой эле мисал алса, азыр соода кылып аткан адамдар мындай соодасы артып кеткен болсо, иш оңолбой калган болсо, же болбосо бир чиновник жумуштан түшүп калган болсо, эмне болот экен? Кыйналып да келет экен, өзүн өзү өлтүрүп алат. Кээ бирлер ушундай кылып түштү, азыр мына венасын кесип атышат. Кээ бирлер болсо субханаллах секирип барат. Кээ бирлер болсо ажырашып атат. Демек ошол өзүңдү субханаллах токтоо, оор басууду кармап үйрөнүү бул жашоодо зарыл нерсе. Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет деген сөз бул бекер эмес. Ушуга алып келет да акыры. Көрсө, ушунун ортосунда болуш керек экен дайымачы. Сен бүгүн бар, эртең жокко даяр болушуң керек. Мына эртең жок, бүгүн эртең болуп калышында даяр болушуң керек экен. Мынакей. Адамдар шашкалактыгынан эмнекен шайтанга окшошуп калат экен. Шариат боюнча аял кишинин эң жакшысы бул субханаллах үйдө отурганы негизиндечи. Эми таарынбаңыздар, ошо күйөөсү таап келип эле, машалла, ошонун алып келгенин жеп коюп эле королевада үйдө отуруш керек да негизиндечи. Ана не обязательно аял кишиге барып оокат кылып, керелден кечке жиндиөлөр менен мушташып, кырылышып дегендей не обязательно да. Анан эми ошол эле мезгилде шариатыбыз субханаллах улуг саат берет. Кимдер иштесе болот. Жанагындай күйөөсү өлүп калгандар, ошол эме субханаллах тыштап кетип жанагындай иштесе болбой калса, же болбосо өзү жалгыз бой болгон болсо, эч бир мындай бир оокат таба албаган болсо, ошол улуг саат берет шариат иштегенгечи.